Алмаз Борбор шаарга Нарын областынын Актала районунун Лелин айылынан келген. Тигүүчүлүк өнөр Алмазга чоң атасы аркылуу өткөн. Эң кызыгы Алмаз буга чейин журналисттик кесиптин ээси болгон. Журналистика тармагында иштеп, акчанын жетишсиздигинен бут кийим тигип көрүүнү чечкен. Алгач Алмаз ишин 250 сом менен баштап, жайкы сандалды тигип алып, Ош базарга сатууга чыгат. Бирок көпчүлүк эл сатып алуудан баш тартат. Айласы кеткен Алмаз бир дүкөнгө сүйлөшүп, сатып берүүсүн өтүнөт. 2 жумадан кийин ага бут кийими сатылганын жана кайра буйрутма беришкенин сатуучу кабарлайт. Ушундан улам Алмаздын иши жүрүшө баштайт. Учурда Алмаздын чакан ишканасында 8 адам эмгектенет. Бир күндө бир адам 3 түгөй бут кийимди тигип бүтүрүүгө жетишет. Алмаздын бул ишине үй бүлөсүнүн да жардамы чоң. Атайын формага салынып, бычылган